Өттү мезгил сен өчпөдүң көңүлдөн. Бүт дымдамага керектүү эле азыктар керек. Төрөгөндөн кийин баягы эң негизги ролду ошо 40 күн ойнойт экен да, биринчи 40 күн. Мени тайнем багып чоңойткон, 8 айлык кезимден баштап ошол кишинин колунда өстүм. Өз көз өткөндөн кийин анын кылган нерселерине, кармаган оокатына, кийимине карап эле ошону жакын көрүнүп калат экен десем болот да. Аял кишинин мындай көпкөнү бул эң жаман нерсе деп ушуну көп айтчу апамчы. Апам менен акыркы жолу сүйлөшкөндө карасам 40 минутта сүйлөшүп турмун. Негизи мен камырды аябай катуу жуурам. Апам дагы айтып калат, камырды качырата жуурасың депчи. Эми уйку жагынан бүгүн да уктап калып турмун да силер. Ооба, жакшымын уйку жагынанчы. Жан шеригим жалганда сен элиң канаган. Салам достор, YouTube каналымдын катталуучулары, аты жөнүм Назира Бердиогулова. Баарыңыздарды кирип келген жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз. Ар бир комментарийде Назира айым сураныч Аскат Мусабеков жана Миргуль Асаналиева үйүнө барып, ашканасына бир даамдуу тамак жасаңыздарчы деп суранчыңыздар эле. Мына суранчыңыздарды ушул жылы биз аткарып жатабыз. Баарыбызга белгилүү ырчы айым, мээримдүү эне, сүйүктүү жар Миргуль Асаналиева үйүндө коноктабыз. Миргуль айым, кутман таң. Кутман таң сенен. Биздин үйгө кош келипсиздер. Чоң рахмат, ушул биздин программабызга катышып бериңиз деп сурансам, макулдугуңуз берип, мына программабызды баштап жатабыз. Алгач эле бүгүн биз сиздин ашканаңызда эмне тамак жасайбыз? Бүгүн сиздерге дымдама жасап берейин деп чечтим. Дымдама өзгөчөлүгү камыр менен жасайбыз бүгүн. Ооба, камыр капуста кошулбайт. Капуста кошулбайт. Кыргызча дымдама. Негизи бул тамакты көптөр биле бербейт да. Анан бир жолу Инстаграмга чыгарсам, элдин баары сурашкан, бул аты кандай жасалат депчи. Анткени камырын аз көрөсүздөр, калама сыяктуу кылып жайып, өзүнчө бышырып алып жасайбыз. Абдан жакшы. Достор, YouTube каналынын катталуучулары, бул эксклюзивдүү интервью деп айтсам жаңылышпаймын. Алгачкылардан болуп бизге интервью берип жатат Миргуль Асаналиева. Анда баштайлыбыз сымыла. Бизге ал үчүн эмнелер керек? Картошка, бүт дымдамага керектүү эле азыктар керек болгону гана капустанын ордуна камыр колдонобуз. Сиз анда картошка ачып бересизби? Мен эт турайын, Бул жылда мен картошка арчып жатам, адайыма пияз арчып коет. Мен эт турайын. Сиз эт турасызбы? Ооба. Баштайлыбыз. Бисмилла. Миргуль айым, алгачкы эле суроом, эми өтүп кеткен уй жылы сиздер үчүн кандай жылдардан болду дейли? Эми уй жылы биз үчүн жакшы жылдардан болду. Эң негизгиси бул кызыбыз жарык дүйнөгө келди, Айдан экибиз. Ошонусу менен бул жыл мындай биздин эми түбөлүккө биз үчүн жакшы жыл да, буюрса. Ошо бул жылы кыздуу болдук, башыбызга баш кошулду. Мурун экөөбүз болсо, азыр үчөөбүз болдук. Ошонусу менен эсте калды. Ооба. Анын Айдынек деп калбадыңызбы? Атын ким койду? Мен пиязды ачайын. Айдынек деп атын чоң ата, чоң апасы койду. Айдынек деп. Анан анын үстүнө атасынын Айдынек деген дагы ыры бар. Баары эле укса керек. Анан чоң ата, чоң апасы апабыз ошо эми ысымын тандап, толтура ысымдын ичинен Айдынек деп тандап алышты атам менен апам. Анан Айдынек деп койдук атын.
негизи кызыңыз болгон алты эле ай болуптур, бирок өзүңүздүн калыбыңызга келипсиз, концерттерден, телелерден көрүп калып атабыз. Сиздин биринчи наристеңиз да, туу наристеңиз. Анан төрөттөн кийин айымдар сөзсүз түрдө депрессия кабылат да. Анткени 9 ай курсакта, анан жарык дүнөө наристеси келгенден кийин түнкүсүз уйкулар, ар кандай болуп калат, кете балдар ыйлак болуп калат. Ошол учурда сени колдогон адам болбосо оор эле да. Анан бул жакта сизде кандай болду? 40 күн сизди ким тындырды? Же айылга кеттиңизби? Деги эле ушул бизди көрүп жаткан айымдарга сизден бир мотивация болсун да. Кантип бат эле ушул формага келдиңиз? Кантип депрессиядан чыктыңыз? Эми айтып коет го, төрөттөн оңой болбойт депчи. Жакшы төрөт болбойт негизи, чынын элечи болбойт экен да. Анан башыңан өткөндөн кийин аялдарды түшүнүп, энеңдин баркын билип, ушинтип калат экенсиң. Анан төрөгөн соң бардык эле аялдарда, айымдарда депрессия, баягы депрессия дейбизби, же баягы төрөгөндөн эми гормондор ордуна келелик кез болот да. Чын эле жашык болуп калат экенсиң. Ооба. Эшикке чыксаң бардык мындай башкалар аябай жакшынакай болуп жүргөндөй, мындай өзүң эле бир башкача мындай жүдөп калгандай көрүнөт. Негизи ушундай болот экен. Ал ар бир эле айымда болсо керек, сизде деле болсо керек да. Анан башында төрөгөндөн кийин булугуп, ызаланып эле, бир сөз болсо эле сөз көтөрө албай эле, ушундай негизи болду. Анан бирок эң негизгиси ошол үй бүлөм. Ошол төрөттөн кийин аябай колдоп, аябай жардам беришти да. 40 күн төрөгөндөн кийин баягы эң негизги ролду ошо 40 күн ойнойт экен да, биринчи 40 күн. Жакшы тыңыш керек экен. Аялдын кийинки ден соолугу, бардык нерсеси ошого жараша болот экен да. Баягы эми азыр биз же жаш болуп билбейбизби, апамдар эшикке чыкпа, оозуңду кымтылап чык, жылуу кийин деп ушинтип эле эскертип атышты. Анан апам келди, эми апам, мамам келди. Анан экөөлөп карап атышты, баланы бакканга жардам берип. Анан атамдар ошо жаш козунун этин жеп шорпосун ичкен аял баттың ит сөөгө катыйт деп коет экен го кыргызда. Ошондой болот деп атамдар айылдан козу союп, жаш козунун этин алып келип, өздөрү алып келип, салып берип кетишкен. Анан 40 күн ошонун козунун этинен улам күнүгө бир желигин кайнатып, шорп ичип коюп эле жаттым. Анан ошон үчүн да баттыңым окшойт да. Мындай бат эле өзүмө келдим. Азыр мындай толук кандуу өзүмө келип калдым десем болот. Кудайга шүгүр. Жакшы. Чыгармачылыктагы кадамдар, чыгармачылыктар, ийгиликтердин баардыгындай бир интервьюңузду карап көрсөм, окусам, тайнеңиз туурасында көп айтыпсыз да. Жанагы тайнеңиздин сизге болгон тарбиясы, сизге берген акыл насааты, баардык сиз жасап жаткан аракеттерин баары тайнеңиз менен байланыштуу экен. Анан айтсаңыз, тарбиядагы аял затындагы башкы роль. Кызды кантип тарбиялаш керек экен? Кызга кандай тарбия бериш керек экен? Сизден уккум келет ошол суроого жоопто. Эми башында айтпадыңызбы, бул жыл кандай болду депчи. Эми бул жыл мен үчүн жакшы болду, Кудайга шүгүр, бирок ушу эң жаман нерсеси тайыны мен айрылып калдык, өтүп кетти. Мени тайнем багып чоңойткон 8 айлык кезимен баштап, ошол кишинин колунда өстүм, ошол кишинин тарбиясын алдым, тайны таятамдын колунда балалыгым өттү. Анан ошо тайнемдин көрсөткөндөн кийинки бул биринчи алгачкы интервью. Анан бүгүнкү интервьюда
сөзгө кошуп кетейин. Тайнимди апа деп чоңойдум. Апамдын жоолугун атайын сагындым. Өзү болбосо дагы эми баягы өзү көз өткөндөн кийин анын кылган нерселерине, кармаган оокатына, кийимине карап эле ошону мындай жакын көрүнүп калат экен десем болот да. Мындай кусалык ушунчалык басыла элек. Күндүз үй бүлөң менен, кызың менен аралашып жүрө бересиң. Анан жалгыз калганда же кечинде уйкуга жатканда эстейсиң. Ушундай башталат да. Анан кызым бар, кызга тарбия деген ойлоп көрсөм, апам мындай аябай көп нерсени үйрөтүптүр. Ар бир жумушумда айткан сөзүн эстейм. Ар бир кадамымда айткан нерселери мындай кулагыма жаңыра берет да. Мисалы үчүн кайсы сөзү сизди эстеп алгандай, дайыма эстеп жүргөн? Апам менен акыркы жолу сүйлөшкөндө карасам 40 минутта сүйлөштүрмүн. Акыркы жолучу. Анан кечке эле кайталап айта берди. Кайын журтуңду сыйла, эми кайната кайненеңди сыйла, баягы ошолорду сыйласаң, анан кийин сен дагы сый көрөсүң деп апам ушуну эле кечке кайталап айта берди да. Жолдошуң менен жакшы жаша деп. Анан көп айткан сөзү апам аябай айтчу, канчалык мындай башыңа дөөлөт келип, колуңда бар болуп, атактуу болуп, же мындай көтөрүлсөң дагы канчалык эмне болбосун, бирок жөнөкөй бол деп ушул сөздү аябай айтчу да. Мындай артыңды карап жашооңду мынтип баскан жолуңду кара, адам ошондо өзүнө келет депчи. Анан эме деп көп айтар эле. Үйдө аял кишинин баягы орду өзүнчө болуш керек. Анан аял кишинин мындай көпкөнү бул эң жаман нерсе деп ушуну көп айтчу апамчы. Ушул нерсени көп айтчу. Аял киши эми баягы чындыгында аял киши мындай аялдар биз колубузга биртке бийлик тийсе, биртке башкачараак акча тийсе, башкачараак болобуз дейбиз аялдын өзүнүн эле түзүлүшүчү. Анан үйдө аялдын өзүнүн ордун билбегени эң жаман нерсе болот деп ушуну көп айтчу. Эң ката депчи. Баягы аял аялдай болуш керек. Ушул нерсени кулагыма куюп тур да. Жууп алайлыбы? Муну жууп азыр тураш керек, э? Ооба. Сиз эт куруй бересизби, кандай кылалы? Жууп берип, анан этти куруй берейин. Чын эле Миргүл айым, тайнеңиз жакшы сөздөрүн, акыл насааттарын айтып кеткен экен. Анан кайын журт деп көп айтылган экен. Мен да ошол кайын журтка боюнча кеп кылгым келет. Алгачкы жолу кайненеңизге тамак жасагыңыз эсиңиздеби? Баса, биз майды коюп койдук, мен эмне кылып берейин? Буларды турай берейинби? Сиз турай бериңиз. Кантип буларды? Бир көрсөтүп формасын. Дымдамага кылгандай эле, мындай эле. Ушундай эле формада кылып эле. Турай бересиз. Мындай коеюн. Мен болсо, эми камырды жууруп даярдап койгом. Жумуртка кошуп эле, туз, кадимки камыр жууругандай эле жууруп аласыздар. Мен камырды жая берейин, Макул. Камырды мындай калама сыяктуу өзүнчө бошотуп алып, анан тамакка кошобуз. Камырды негизи мен камырды аябай катуу жуурам. Апам дагы айтып калат, камырды качырата жуурасың депчи. Мына ушундай бөлүктөргө бөлүп алабыз. Бул азыр жайылганга да оңой болот. Анан бышканга дагы оңой болот да. Анан эми биринчи апаңызга жасап берген тамак деп калганыңызбы? Баягы кайнене деп айткан аябай мага эме болуп атат. Оңтойсуз айтып көрбөгөнгөчү.
Апама жасап берген биринчи тамак эми биз баш кошкондон кийин айылда 1 айдай жашадык. Болот. Ата-энебиз менен 1 айдай жашадык. Ошол 1 ай ичинде эми көп эле тамак жасадым, бирок эң алгач эмне тамак жасап бердим? Эстей албай атам, бирок биринчи жолу кызык окуя. Той болуп атат, анан борсок жазаш керек. Эми баргандан кийин бир жумадан кийин го дейм. Борсок жазаш керек болду да. Анан апам келип эле эме кылганды, камыр жуураганды билесиңби борсокко дейт анан. Бирок мен ага чейин бир да жолу жууруп көргөн эмесмин. Өмүрүмдө бир да жолу жууруп көргөн эмесмин. Эметип эле уялып эле жок дегенденчи анан ооба билем деп атпаймынбы. Ооба билем дедим да. Анан апам деп эле анан кел мен суусун куюп берейин анда деп. Бирок жууруп атам. Бирок апам айтып турду. Эми бияндай кыл, сен жакшы болот депчи анан. Биринчи жолу камыр жуурган, бирок апам мактаган, аябай жакшы болуптур депчи. Анан өткөндө камыр теги жайып атып, апам айтып коет, ошондо апа негизи мен билчү эмесмин. Биринчи жолу жуургам десем, анда айтпайт белең ошондо деп атпайбы анан. Мен уялып эле анан ооба билем деп айтып койгом депчи. Үйдө кандай тамактар жасалат экен? Үйдө жаңы келин болуп келгенде мен Аскат мырза дайыты кандай экен, ошол жөнүндө айтыңыз. Жаңы келин болуп келгенде мен баягы көңгөм боюнча эле камыр тамактарды кылып, кууруп жасап эле, күчтүү тамактарды жасай берчүмүн да. Анан көрсө жеңил ичишет аябайчы. Курулган көп ичпейбиз азыр. Мен да көндүм ошол режимгечи. Анан көбүнчө курубай жасаган тамактарды жасайбыз, суптарды, анан күчтүү тамактарды жасабайбыз. Кээде эле бир жасап калбасак, көбүнчө жеңил тамактарды. Ооба. Сиздин үйүңүздө кандай тамактар жасалат? Биздин үйдө көбүнчө негизи ушул эми эт менен куурулган камыр тамактарды манты көп жасайбыз. Дайытыңызга дал келиптир. Жок, тескерисинче жолдошум күчтүү тамактарды көп жактыра бербейт да. Жеңил тамактарды жакшы көрөт. Гречканы аябай жакшы көрөт. Гороховый суп жакшы көрөт. Мен камырды жаап, дымдама жасап, кууруп, башында ушинтип эле жасай берчүмүн. Анан бир күнү уже ашказанып кыйналып кетти. Жеңилирээк тамак жейли бүгүндө. Мен көнүп калыптырмын да ошондой тамаккачы. Азыр болсо мен деле көндүм жеңил тамактарга. Тамакка шорпо ичкенге, кайнатма тамактар көбүнчө. Көбүнчө кайнатма тамактар. Анан баягы биздин эми атпашылык болгондон кийин жолдошум да атпашылык, мен да атпашынын кызы. Этсиреп кетем көбүнчөчү. Мен батыраак этсирейм да. Анан 2 күндүн биринде эле эт салып эле сорпо кылып эле бере берем. Ооба. Өзүм чыдабай кетем да. Мисалы үчүн кыз жигит болуп сүйлөшүп жүргөндө мырзалар такыр башкача болот да. Анан бир үйдө жашап, түтүн булатып калгандан кийин дагы башкача болот да. Бул жакта сиздерде кандай болду? Аскат мырза өзгөрдүбү? Үй бүлө болгондон кийин же ошол эле бойдон калдыбы? Эми сүйлөшүп жүргөндө үй бүлө курганга чейин токтолчу, ошол нерсеси эми калды го, токтобой аябай үйдө. Мен аябай жолдошума караганда эмоциям бат чыгат да. Чыйпылыктап кетем. Жеңилмин да. Көп баягы жерден ооба алдырып ийем мен. Ал болсо аябай токтоо, ойлонуп, анан бир сүйлөп коет да. Анан аябай деле мынтип өзгөрдү деп айта албайм. Ал кездегиден мүнөзү. Ошондой эле го. Анан эми баары бир жашагандан кийинки жашоо башкача. Чынында эми ал сүйлөшүп жүргөндө башкача да. Сүйлөшүп жүргөндөгү эми азыр жашагандан кийин бири-бириңди жакындан аябай билесиң, таанып. Баарын уже
билип каласың. Буюрса үй бүлө курганыбызга 1,5 жылдан ашып баратат. Мындай эми мындай бири-бирибиздин мүнөзүбүздү билип, ооба, негизи убакыт керек экен. Бири-бириңди таанып билгенгечи. Ошо. Эми уйку жагынан бүгүн да уктап калып турмун да силер. Ооба, жакшымын уйку жагынанчы. Ооба, кызым дагы жош, кызыбыз жош аябай. Анан мен уктап атсам ал деле уктап жата берет. Бүгүн уктап калып турмун. Анан чынында анан апам бойготуп, бүгүн эфириң бар да деп. Анан тура калып бат-баттан чыркап даярдандым. Мына камырды ушундай эми өзүңүздөргө ыңгайлуу формаларда кесип алып, анан жукалыгы өтө жука эмес, өтө жука болгондо эле эзилип кетет. Анан өтө калың дагы эмес, ооба. Эми калың болгондо баягы жеңилиги анча эмес болуп калат да. Уйку жөнүндө сураган себебим, сиз мен билишимче студентсиз, сабакка дагы барасыз. Анан кызыңызды карайсыз. Ушул нерселерге кантип жетишесиз деген суроо да. Студентмен сабакка барам, андан тышкары ушундай съемкалар, кээ бирде ырдап барыш керек болот. Андай учурларда жардам беришет үйдөгүлөр. Айылдан атам апам келет көбүнчө. Мына азыркы учурда да сессиям башталды. Анан атам апам ошо жардам берип мага окуусун бүтүп алсын деп азыркы учурда ошо каралашып жатат. Же болбосо жолдошумдун карындаштары келип колгабыш кылат. Ошо ушундай баарылап жардам берет. Жолдошуңуз каралашабы? Каралашат, колу бош болсо эле, концерттери жок болсо, жумушунан бош болсо эле каралашып турат. Каралашат, жардам берип. Асхат мырза кандай, мындай романтикпи? Комплименттерин аябайбы сизден? Же андай жакка жокпу? Мындай мүнөзү мындай сиз айтмакчы орбасырыктуу, бир мүнөздөй сезилет да. Бирок инсандардын жүзү мындай кандай деп айтсам, үй бүлөгө келгенде башкача да. Сыртта башкача. Комплименттерди эми мисалы тамак жасаганда дайыма айтат. Аябай даамдуу болуптур, же сонун болуптур, мындай болуптур, тигиндей болуптур, бул тамагың жагат деп анан мантымды аябай жакшы көрүп жейт. Мындай көпкө жасабай калсам, мантыңды канчадан бери жей элекмин деп айтып калат да. Комплимент айтып турат. Эми ал көңүл да. Туурабы? Жакшы сөз. Мисалы тамак жасаганда айымдарга тамагың сонун болуптур деп койсо, бул жыргап каласың го, ооба, сүйүнүпчү айтып турат, такай айтат. Эми ар бир айымга эле жолдошу жактан дагы анан эми айымдар дагы жолдошуна бири-бирине ушундай жакшы сөздөрүн арнап негизи эле турса анан мамиле бекемделет. Көңүлүң жайдары болсо жакшы да тамак жасап алат. Сонун тамактарды жасап берейин дейсиң да. Ошо андыктан мырзалар айымдарыңыздарга жакшы сөздөрдү арнап туруңуздар. Ооба, айымдар дагы, албетте айымдар дагы мырзаларга. Келиңиз эми камырыбыз даяр болду. Камырыбызды мен камыр бышыра берейин, сиз этти куруп баштай бериңиз анда. Кеттик. Мына эми биздин казаныбыз дагы ысып калды, сковородкабыз. Эми камырларды бышырып алайын. Нанга окшоп бышырып. Ооба, нанга окшоп эле калама кылып мынтип чалараак бышырабыз да. Аябай так бышырып ийбейбиз, чалараак. Бул тамакты кичинекей кезинде үйдөгүлөр аябай көп жасап берчү. Анан ушул тамакты жасайынчы деп ошо балалыгымды эстейин дедим да. Көп жылдан бери жасай эле келем. Айылга барганда жасадым өткөндө. Мына ушундай кылып так бышырбайбыз, бир аз эле бышырып алабыз. Негизи бул тамакты казанда жасаса аябай даамдуу болот. Очокто, эми баягы очоктун тамагы таттуу болот го, баары бир айылдан жасаганга жетпейт.
аябай таттуу болот. Эми ошончо колуман келишинче аракет кылам. Ошондой таттуу кылганга, бирок акыркы жолу айылдан жасаганда аябай даамдуу болуптур. Үйдөгүлөр мактап жешти, атамдар. Камырыбызды салып коюп, бышкыча эми тамактын этин куруп баштай берейин. Бисмилла. Жаш козунун этинен жакшы болот негизи бул тамак. Тузун салып алабыз. Эми көз болжол менен эле баягы айымдар билсе керек, тамакка канча өлчөмдөгү тамакка канча туз салышты. Болжолдой эле салып алабыз. Этти аябай кызытып, жакшылап кууруп, кызыта куурабыз азыр кызаргыча. Ошондо эт даамына чыгат. Биздин каламабыз даяр болду. Эми пиязыбызды кууруп алдык этибиз менен. Эми помидорду салалы. Помидорду салып, муну дагы аябай кызарта кууруп алабыз. Баарын бир. Канчалык кызарып куурулса, ошончолук тамагыбыз даамдуу болот. Достор, жогору жакта сиздер бардык видеону көрүңүздөр, кандай демделип жатат. Мага эң кызыгы ушул каламаны кантип үстүнө салабыз деген суроо пайда болуп атат да. Азыр туурайбызбы? Азыр ыңгайлуу кылып туура алабыз салышыбызга негизи мен. Мындай формада эле үчкө бөлүп туруп эле анан камырды бириктирип туруп эле ушундай кылып туурап салам. Миргүл айтсаңыз, эгерде чыгармачылык менен алектенбегениңизде кандай кызматтан көрмөксүз сизди? Эми чыгармачылык жолду тандабаганда ишенесизби, бирок мен бир да жолу ырчы болбосо мындай болмокмун деп ойлонуп көргөн эмесмин. Бул менин балалыктагы кыялым да. Анан ооба ырчы болуу. Мектепте окуп жүргөндө эле Мураталы Күреңкеев атындагы музыкалык окуу жайды бүтүргөм. Азыркы учурда Улуттук консерваторияда 4-курстамын. Мектепте окуп жүргөндө эле Күреңкеевди өмүрүмдө бир да жолу көргөн эмесмин. 9-ду бүтүп келгенче, бирок ошол жерде окуйм, ошакта окуйм деп эле айтып берчүмүн да. Анан жаштын тилегин берет дегендей 9-классты бүтүп келип, тапшырып, тайкем алып келип тапшырткан. Окууга өтүп кеттим. Ошондогу эми сезимдеримди сөз менен айтып жеткире албайм да. Чыгармачылыкка болгон кызыгыңыз эмнеден улам ушундай ашып ташып турат сизде? Бала кезде эле аябай ырдагым келчү. Бул кандай? Бул жан дүйнөңүз ырды калаганбы же жөн гана белгилүү болсо? Жок. Же бир Динара Акулованы көрүп, же Айчурек Иманалиева, же Гүлнур Сатылган эжекелер сизге таасирленип калып, мен да ошолорго окшоп да бирөөнү кумир түтүп, анан ошондон улам ойгонот да. Же сиздин дараңыздан ошол чыгармачылыкка жакынсызбы? Менде мындай жок, атактуу болуп кетсем, же болбосо мындай азыркы тил менен айтканда хайп кылып өзүңдү рекламалап, андай максат такыр жок да. Азыркы учурда эң башкы эмем үй бүлөм, анан биринчи орунда үй бүлөм, анан окуум. Жолдошума айтып калам. Жолдошум дагы айтып калат да, кээде мындай салыштыруу болуп калат. Ар бир чыгармачыл эле адамда болсо керек да. Окуйсуң, тытынасың, ушунча жыл эмгек кыласың, анан ырларды жаздырып ушинтесиң, а кээде туруп кээ бир жерлерден бааланбай кетсе, мынтип арданып калам да. Ошондо жолдошум аябай жоткотот. Окуп билим алган
адам бул баары бир убакыттысы келгенде убакыт өзү таразалайт депчи. Анан ошол сөз менен кээде жошуп отуруп калам да. Анан ырчылыкка болгон жана клиптериңиз экрандарга чыкпай калганда кээде болот. Баягы кетпей калат же болбосо эми эч кимди жаман ырдайт дебейм. Баары жакшы ырдайт, баары таланттуу, кыйын болгон үчүн, баары күчтүү болгон үчүн элдин алдына чыгып жүрөт да. Өзүңүз деле билсеңиз керек, элдин алдына чыгыш, бул таанылыш, эми өзүм да атактуу деп эсептебейм. Бирок бир эфирге чыгыштагы аябай өтө оор да, жаңы баштап аткандачы. Түйшүгүн билем. Жалпы чыгармачылыкка болсо кичинекей кезимен эле билбейм, бир кишини көрүп шыктануу деле болгон эмес го. Өзүм эле мындай жан дүйнөм аябай каалачу. Азыр деле ырдабай калсам булугуп жаман болуп кетем да. Эфирин агыңызды ырдап берет деген ойдобуз. Анан мындай суроода камырышты салганча жогоруда айтып калбаңызбы, Хайыпты Жомонгүл байкашымча көп интервью бербейт экенсиз. Инстаграм баракчаңыз кайда жылда бир келет экенсиз. 2 күн мурун жазганды эми ачып окуйт экенсиз. Эмнеден улам бул? Кичинекей балаңыз болуп жетишпей жатасызбы? Жок, андан деле эмес. Баланы айтып атпаймынбы? Дайыма каралашат ата энебизчи. Окусун депчи, ырдасын деп апам айтып калат, ырда, тартыл депчи. Мына азыр дагы сиздер келебиз десеңиздер, ай балам мен карап турам, сен тартыл депчи. Анан өзүмдүн эле мүнөзүм ушундай го, билбейм. Мындай кээ бир интервьюларга көңүлүм чаппаса, жок деп барбай эле коеюнчу деп коем. Мисалы интервьюга чакырганда үй бүлөмдү караш керек болгон убакыт болсо, биринчи үй бүлөмдү карайм, эме кылбайм да. Баягы биринчи орунда үй бүлөмдүн камын көрүп, жолдошумдун курсагы токпу, баламдын кийими тазабы, курсагы токпу, ошолорду карап туруп, анан ушундай интервьюларга өтөм. Андан кийин Миргүл айым, жогоруда айтып калбадыңызбы, Хайыпты Жомонгүл анан байкашымча көп каналдарга интервью бербейт экенсиз. Анан Инстаграм баракчаңызды деле көп колдонбойт экенсиз. Ага эмне себеп? Өзүңүздүн мүнөзүңүз ошондойбу же колдонгонду жакшы көрбөйсүзбү? Жок, Инстаграмды негизи колдоном, көп эле отурам, бирок мындай ар бир кылган нерсемди тартып, же басканымды, эмне кылганымды ар бир нерсемди тарта бербейм да. Баягы керектүү гана нерселерди, кээде өзүм көңүлүм каалаган нерселерди чыгарып коем. Анан эми кээ бир блогерлер алар эми Инстаграмдан каражат табат, бирок мен деле каражат табам. Кээде сунуштар түшөт, реклама кылып берип коюңуз дегенде аларды киргизип активный болгонго аракет кылам, бирок көбүнчө убакытта мындай анча көп отурбайм. Анткени эми ар бир нерсени тартканда эле билбейм, менин көз карашым боюнча мындай туура эмес деп эле эсептейм да. Андан көрө ошол убакытта үй бүлөм менен болуп, кызым менен болуп, жолдошум менен болуп, жакындарыбыз менен болуп өткөргөнгө аракет кылам. Канча бош убактым болсо, ошонун баарын үй бүлөм арнаганга. Эми интервьюларды болсо, бүгүн биздин үйүбүзгө келген эң алгачкы конок сизсиз, ушундай камера менен да. Анткени буга чейин көңүлүм чапчу эмес, эмнегедирчи үйүңүзгө барып тарталы, үйүңөргө баралы, Аскат байке менен тарталы десе эле жок деп мындай эме каршы болуп койчубуз экөөбүз теңчи. Анан бүгүн сиздер алгачкы коноксуздар. Ырдаганымды элдерге көбүрөөк чыгарбайсызбы, бат-баттан видео тартпайсызбы деп анан кавер ырдаңыз деп эле аябай эмете беришет. Кайынсиңдим сүрөтчү, өзү художница. Анан ал биздин үйгө келгенде Инстаграмда аябай активный болуп калам. Көп видеолорду чыгарып, стористерди чыгарып, ал улам видеолорду тартып, кел мындай тартабыз, дегендей тартабыз, сүрөтчү да, анын көзү менен баары бир башкача болот да. Көбүрөөк колдонбойсузбу, тиги пианино чертесиз, жаңы комуз чертесиз, эмнеге чыгарбайсыз ырдап деп элечи, ушундай берет да. Сиз окудуңуз да, чыгарыңыз деп элечи, аябай түртүп турат. Анан кээде ырларымдын списогун жазып кетет. Эмкиде могул ырларды даярдап коюңуз, ушуларды тартабыз депчи. Келиңиз эми камырды салалы тамакка. Эми бул тамактын өзгөчөлүгү камырында. Камырын салалы. Камырын
Üstüne salып turuп эле. Эми суусун куябыз. Кайнаган сууну үстүнө тегерете куюп. Суусун бир аз ушундай көлөмдө куйсак болот да. Камырын өтө жаппайт, өтө да бөксө эмес, көрүнүп туруш керек суусу камырынын. Анан бул тамагыбыз азыр болжол менен бир жарым саат 40 минутада деп коеюнчу. Бышып калат, анткени биз этин аябай кууруп албадыкпы. Отту болсо чоң эле коюп койсок болот да. Өтө аз эмес, аз болгондо да камыр эзилип баягы өзүнүн формасын жоготуп ийет. Тамактын жакшы жери калама сыяктуу кылып бышырганда камыр ушу эзилбейт да көп. Мына достор, биздин көптөн күткөн тамагыбыз даяр болду. Бул тамакты жакында эми Назира Эжекемдин YouTube каналынан, Назира Бердигулова YouTube каналынан көрөсүздөр, даам программасынан. Эми тамагымды бысымылда деп аралаштырып, даам сызганга салайын, Даамы жакшы болду деп ойлойм эми. Кудайым буйрса. Бысымылда салалы. Мынакей Миргүл айымдын дагы тамагы даяр болуп калыптыр. Ай, жети бир укмушко. Жанагы Азиз Мурадилов айткандай, тилиң жутуп ал дейт да. Бир тамак жасагандачы. Эми тилиң жутуп көр дейт. Келиңиз эми чогуу дамдап көрөлү. Биринчи жашыл. Ооба. Бул укропту мамамдын өзүнүн колу менен өстүргөн укроп. Атайын ушу кышкыга сактап коебуз. Келип, ушундан сээп туруп, азыр сиздерге байкем өз колу менен жасаган тан менен тамак берейин. Апам, мамам деп көп сүйлөйт экенсиз. Негизи ата-эненин батасын алган уул кыз дайыма өсөт, өнүгөт да. Анан ушу тамактын алдында апаңыз кандай айым, бир сүрөттөп берсеңиз? Негизи эки жакты бирдей караганга аракет кылам. Тегиз көргөнгө, тегиз ойлогонго. Анан мамам ары бир эле кызга өзүнүн энеси баягы кумир туткан адам болсо керек. Менин дагы кумир туткан адамым ушу тайенем, апам, мамам, ушул үчөө. Мамам дүйнөдөгү эң жакшы эне, эң жакшы жар, эң жакшы аял. Бизди ушундай тарбия берип, ушул эрежеге жеткирген адам. Асыл адамым. Көп салбаңыз, мен диетадамын. Аны билдим да. Жетишти. Келиңиз өзүңүз алып, үй ээси катары өзүңүз биринчи алып дамдап көрүңүз, өзүңүз көрүңүзчү кандай болуптур. Бисмилда деп туруп. Негизи аябай жакшы көрөм сарымайдычы. Кичине сарымай калып, дамдап көрөлү. Достор, келиңиздер, Миргүл айымдын дымдама тамагын чогуу дамдап көрөлү. Анан айтпаңыздар, отуруп жебейсиңер деп, азыр камерага ылайыктуу кылып видео тартып алайлы. Анан сөзсүз түрдө ысык чай менен, Кадыровдордун сливочный май менен, сары май менен олтуруп аябай чай ичесиз. Кана, бисмилла. Камыр аябай сонун болуптур. Менин оюмдагыдай бышыптыр бүгүн. Аябай сарсымал аттым эле. Тамагыма. Эми жогоруда биз сөз бергенбиз биздин көрүүчүлөрүбүзгө, сиздин күйөрмандарыңызга ошол Миргүл айымдын коштоосунда сөз түрдө чыгарма болот деп. Акеңиз жасаган чалаптан ичип турайын, сиз бир. Келиңиз. Сизге арашандын суусу менен жасалган чалаптан куюп берейинчи. Байкемдин өз колу менен жасаган эмгеги. Кайнагаңыз, ооба. Кайнагаңыз жасаган чалапты мен ичип турайын, өзүмдү жайлоодо жүргөндө эстеп, сиз колуңуздун коштоосунда, келиңиз. Эң биринчи бул жаздырган ырымда чоң сахнага аттангандагы коштошуун кыйнай деген ырды аткарып берейин. Обону Алтынбек Корозовго таандык. Сөзү болсо Саамат Калыбек уулу которгон казакчадан.
кечеги сайран күндөр кечеги өткөн түштөй көңүлдөн өңүмдө чөбү бакытыма балаган жарыгың айын санаган жан шеригим жалганда сен элиң канаган кыялбадым кыйбадым кыйнадың ай кыйнадың кантейин ай жан эркем сага мен мұң сыйладым карай бердим кыя албай коштошунум кыйын ай кыйын ай кыйын ай мен жакшы көргөн чыгам. Чоң рахмат. Ойлойм, бир шиңгели болсун, Токтобек Асаналиев менен ырдаган чыгармаңыз дагы мага аябай жагат да. Эми алар комуз менен негизи жакшы келбейт эстрада кырда. Мындай эле бир куплеттерде прейин, Ооба. акапелларда прейин. Өттү мезгил сен өчпөдүң көңүлдөн, жүрөгүмдөн орун алдың өмүрдөн. Недир билбейм түштө бирге жашайсың, эске салып күндөрүмдү көрүнгөн. Ай, сон чыгармада. Рахмат. Аман болуңуз, бактылуу болуңуз. Чоң рахмат. Белегиңди алып берип койсоңуз сураныч. Бул белегим сизге. Туугандарыңыз менен, апаңыз менен, мынакей Аскат мырза жумуштан келсе, Кадыровдардын май менен чай ичип коюңуздар. Чоң рахмат. Жок, тоодогу чөптөрдү жеп, өскөн уйлардын сүтүнөн жасалган сүт азыктары сиздерге абдан сунуштаймын. Үйүңүздөр менен жай баракат отуруп чай ичип коюңуздар. Бул азыктар эмес, андан тышкары чечил сырлары дагы бар. Жакындарыңыздар менен, бир туугандарыңыздар менен сөз түрдө даамдашып көрүңүздөр. Чоң рахмат сиздерге, рахмат. Учурдан пайдаланып сиздерге рахматымды айтам. Анан баса Аскат мырзага дагы чоң рахмат. Ушул келинчегин колдоп, ушул макулдугун берип, өзүңүздөр билгендей Аскат Мусабеков менен Миргүл Асаналиева өтө аз интервью беришет, бирок биздин дам программабызга тартылып беришти. Мынакей Миргүл айым жасаган өз колу менен дымдама тамагы да өзгөчөлөндү, өзү дагы өзгөчө сулуу айым. Сиздер дагы ушул дымдама тамагын жасап, сөз түрдө Instagram баракчаңызга жүктөрдөн мурун Миргүл айымдын баракчасын жана менин баракчамды белгилесеңиздер, мен абдан кубанычта боломун. Анда эмне сизге эркин микрофон, Жумурай журту келип келген жолборчу менен куттуктап койсоңуз. Жалпы кыргыз элимди, сиздерди жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Жергебизде тынчтык болсун, аманчылык болсун, оорудан алыс бололу. Дайыма эле ушинтип ак дастаркондун үстүндө, ушундай сонун программанын үстүндө, тамактын гана үстүндө жолугуп жүрө берели. Аман болуңуздар. Чоң рахмат, сизге чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Бар болуңуз бул биздин акыркы жолугушубуз эмес, мындай жолугушуулар көп болсун. Рахмат сизге. Достор, учурдан пайдаланып баарыңыздарга айтмакчымын, биздин YouTube каналга катталыңыздар, биздин каналга комментарий калтырыңыздар, анан биздин программабызда кимди көргүңүздөр келет, калтырсаңыздар, комментарий сөз түрдө мен окуп, сиздердин жазган комментариңиздерге жооп берүүгө аракет жасаймын. Аты-жөнүм Назира Бердиулова. Көрүшкөнчө, угушканча дасторкон үстүнө жолугушалы. Рахмат.